сиз кардиологко бара берсең, жумушта муштук болот. Алло, бүгүн приказ чыгат. Все, бүгүн приказ чыгат. Мен жооп кеңештейм. Да, точно. Жок. Азыр бүгүн чыгат. 05-58 Мен açık koysam ben de rejimler sana koyayım. Özgür var mısın? Özgür var. Kimde var? Direktör. O son mamacım kaç telefon bugün ne var mısın? İyi, direktör var. Gerek olganda albayda kalır. Başka zonotla değil. Doyum barızda tuğan var. Анан кийин ар бир семьяда ушундай болот экен да. Сизде деле тууган бар, менде да тууган бар. Анан кичине анча-мынча карап койбосоң, ыйлайт билесиз. Общий хирургия болсо киришпи? Общий хирургия. Майлуу сүттүү кызматтарга оңой эле чоңдордун туугандары кантип келет? Карапайым элден эмес, биринчи, эй чоңдорум, өзүңөргө тартип керек. Бейшеналиев Алым Кадыр агам менен Надира Нарматова ымдашууда, жумуш ордун тууганыма алып бер деп жашырбай ачык эле сырдашууда. Буга чейин далай какшап айтканбыз, туугандардын кызматтарга келерин, мыйзамыбыз баарына бирдей дешет, көрөбүз мыйзамда жооп берерин. Alım Kadir özü başka bir özlerinin kızmatı boyunca söylüyorsa atkan telefonda. Men ağa manideli de dedim. Anın canındaki oturgan tamoşegine men просто söylüyor atkanım. O adam katarı. Kızmat durgan söz yok koy işte. Telefonun bu mallarında kıymetli ülkecinin jurnalisti otursa kızmat sıragıda. Кызмат ордун тууганга тараткандар, калкын эмес, алкым ойлоп бараткандар, тууганым деп бар кызматка ала берип, көп көйгөйдү мынушулар жараткандар. Башкалардан өзгөчөбү тууганыңар. Бул силердин келечекте буганыңар, туугандын кызмат ордун дайындап, туурабы ушундай иш кылганыңар. Депутат бирөөң, экинчиң министрсиң, мыйзамсыз иш экенин билиптирсиң, ооздон чыккан сөзүңдү жалган деп калпайтуунун маскасын кийиптирсиң. Тойгончо жеп, өлгөнчө карганууну айлантыңар кыргызга мода кылып, туугандарды артык көрүп элиңерден тараттыңар орундарды соода кылып. Эркелебей бири-бириңе кылыктанып, элден тапкан ашыңарды актагыла, ушул кылган мыйзамсыз иштер үчүн жооп беришсин кана эме тактагыла. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.